Мгм. Салам достор, сіздер менен бул Назигайым подкасты. Асия Шербекова, психология гимнастика тренери жана мен алпарча Аида Тирасова. Кош келиптер сизге Селайым. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бүгүнкү биздин темабыз өтө кызыктуу болот. Анткени азыркы учурда инфобизнестен акча таап жаткандар аябай көп болуп жатат. Жана ошондой эле инфобизнес демекчи, ал жерден инфо-цыгандар да болот экен. Мисалы үчүн бир курсту үйрөнүп алып эле артынан кайра эле ошол курстун сатып жүргөндөр. Бул нерсеге көз карашыңыз кандай? Негизи бир курсту окуп алып эле эксперт болуп кеткендерге эмне дейт элеңиз? Бул жерде мындай болду да. Биз өзүм дагы жаңы баштаган учурда, ичим гимнастика баштаган учурда мен жоопкерчиликтүү түрдө баштаганга аракет кылдым. Аракет кылып, Казакстанга барып окудум. Бир канча сабактарды окудум да. Окуп сертификат алдым. Андан кийин ичим гимнастика бул эмне экени тууралуу мен аябай көп изилдедим. Анан таң калганым, бизден сабакты алат. Бизден сабакты алып эле сабактарды чыгаргандар аябай көбөйүп кетти. Так биздин темаларыбызды коет, менден сурайт, кандай баштасам болот, кантсем болот деп аябай сурагандар баягы Кыргызстанда жок болгон үчүн көптөр сурап атты да. Анан башында биз так эле биздин сабагыбызды турап, биздин сабакка катышкан кыздар эле кайра группа ачып эле бере бергендер болду да. Ал учурда мен ал кызга жазчумун, сразу эле байланышып да. Байланышып анан сиздин бул кылганыңыз туура эмес, биз деген аманат. Сиз биринчи окушуңуз керек. Окубай туруп жоопкерчилик, аялдардын жоопкерчиликти мойнуңузга алган болбойт деп айтчук, эскертчүк. Эскертпесе биздин юристибиз бар. Эгерде укпай турган болсоңуздар, анда биз юристибиз менен байланышып, сиздердин үстүңүздөрдөн заявление, арыз жазабыз деп айтчук да. Айтып эле биз аларды токтото алчук. Себеби ал кезде бир ашып кетсе бир ондой же болбосо 5-6 кыз болчу да. Бизге жеңил болчу да. Окубай же болбосо бир өздөрү жоопкерчиликти мындай кандай десем, сезбей эле акча табуу максатында ачып алгандарын көргөндө мен аябай чычалачумун да. Анан байкап карап көрсөм, барып карасак эле коз карындай болуп эле быжырап кеткенден кийин анан биздин да күчүбүз жетпей калды да. Күчүбүз жетпей калды. Анан ошол учурда биз арызданганда дагы, ал үчүн биз арыздануу үчүн демек дагы болсо документ жумуштары бар экен. Ошол тараптарын карап, анан биз деген сөзсүз документальный болуш керек, бүт баары патенттелген болуш керек деп, анан ошол тарап менен иштедик. Ошол тарап менен иштеп, ал тараптан баардык документтерибизди баарын өтө көп эмгегибиз кетти. Лицензиялап, анан тренер чыгарыш үчүн да көп мээнет кылдык, көп эмгек кылдык. Ошентип атып, андан кийин биз деген баягы тренерлерди өзүбүз чыгарып баштадык. Баягы коз карынды болуп чыгып аткандарга келиңиздер, бизден окуңуздар. Бизден окуп дагы сиздер чыга берсеңиздер болот деп, анан бир канча бир 40тан ашык ичим гимнастика тренерлерди жана 100дөн ашык фитнес тренерлерди өзүбүз чыгардык. Антпесе ушундай көп экен, бирөөнүн курсун алып эле бере бергендер. Азыркы учурда дагы биздин курстарыбызды алып, мындай чоң эле тренерлер так биздин аталыштарыбызга чейин алып, биздин темаларыбызга чейин алып, биз кандай сүйлөсөк ошол сөздүн аркабыздан туурап жүргөндөр да бар. Канчалык адамдын өзүнүн ою жок болсо, башка адамдын оюн бергенге аракет кыла берет да. Адам ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн оюн табуу үчүн адам биринчи өзүн таануу керек, өзүн табуу керек. Өзүн тапкан адам, өзүн тааныган адам, ал адамдын өзүнүн ички дүйнөсүнөн өзүнүн ою болот, өзүнүн көз карашы болот. Так ошондой адамдар Кудайдын алдында дагы жана адамдардын алдында дагы Аллах Таала кадыр барып берет. Түшүнүктүү, аябай сонун айтып кеттиңиз. Өзүнүн ою жок адам башканын оюн бере берет депчи. Бир башка жактан алып караганда, алардын кылганы туурадай. Мисалы үчүн үйрөнгөн нерсесин башкаларга үйрөтүп, өзүнө бекемдеп атат. Буга дагы бир чоң бир эжүрөктүүлүк керек. Эл эмне дейт дебей эле курсун бат эле үйрөнгөндөн кийин амал кылып баштап атат деген дагы бир жак чыгат да. Бирөө болсо үйрөнүп кайра унутуп калып атат, эч нерсе кылбай калып кетип атат, же элге пайдасы жок, же өзүнө пайдасы жок болупчу. Бул учурда кандай кылсак болот? Бир тарап жагат булар анткени менен өзүнүн билимин бекемдеп атат, үйрөнгөнүн берип атат, илимдин да зекетин бериш керек деп чыгышат да. Бир тарап болсо жок, бул туура эмес, бул жөндөкөн акча табуу жагы деп.
Бул көз караштарга кандай? Менин көз карашым бул сөзгө менин көз карашым мындай. Мисалы бир адамдын оюн алып бергенде мага мисалы бир кыз суроосун бериши мүмкүн. Мен анын суроосуна ойлонуп жооп бере алам. Себеби ал тараптан жооп бергенге мен даярмын, ачыкмын десем болот да. Ал эми бирөөнү туруп аткан киши айымдардын суроолоруна толук кандуу жооп бере албашы мүмкүн, же болбосо өзү аларды балким тескери зыян кылып коюшу мүмкүн. Бир эле мисалы интим гимнастиканы ала турган болсок, анын ичинде өтө чоң анын ичи. Эгерде кээ бир адамдарда бир кандайдыр бир оору болуусу мүмкүн, боюнда барлар боюнан түшүп калышы мүмкүн. Тескерисинче артык кылам деп тыртык кылып аялдык органдардан ажырап калышы мүмкүн деген сыяктуу. Аны деген ал алып эле берип атканда, балким ал ички анатомияны окубады, балким ал деген көп нерсени жооп бере албаганда зыян кылып коюшу мүмкүн да, зыян кылып коюшу мүмкүн. Ошол эле кезде мисалы психология боюнча дагы сабактарды өтүп, мен ушул туура эмес болгондуктан кээ бир адамдарды артык эмес тыртык кылып койгондорун бир канчага күбө болдук. Мисалы адамдарды медитация кылып ыйлатып, бир жерлерге камап алып ыйлаткандарды да көрүп атабыз да. Ал деген өзү стрессте болгон адамды, өзү кыйналган адамды андан ары кыйнап, бул адамдардын психологиялык тарабы менен иштөө дагы оңой эмес, жеңил эмес. Ал боюнча дагы жеткиликтүү билим албай турган болсоң, аны деген адамдардын ойношу таптакыр туура эмес да. Азыркы учурда ошол багытта дагы ойношкон кыздар аябай көбөйдү. Ошол эле кезде кээ бир адамдар шизофрения болуп, өзүнүн акылын жоготуп, андан ары түшүп, андан ары өзүнүн таптакыр адам экенин унутуп койгон адамдар да көп. Ага дагы себеп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи өзүнө ишенип окуу билим алуу өтө мен эң баягы колдогон багытым да. Сөзсүз мисалы адамдарды терапия кылып же болбосо консультация кылганда дагы алдынан биринчи ошого мен даярмынбы, адамдар менен иштей аламбы. Мисалы мен өзүм терапия жолун эч качан мен өзүм колума албайм, эч качан ал тарапка кирбейм. Себеби ал тарапты мен окусам дагы, ал тарапты канча изилденсем дагы, мен өзүм андай депрессия абалга түшпөгөндүктөн мен ал нерсе менен иштебейм. Бирок адамдардын өзүн таануу боюнча, өзүн табуу боюнча, өзүн анализдөө боюнча сабактарымды толук кандуу бере алам. Себеби ал тарапта мен көп жылдык стажым бар. Түшүнүктүү, эсептейм. Рахмат оюңуз үчүн. Ошондо азыркы башкадан билим алып, кайра эле билим бергендердин зыяны көбүрөөк тийип калышы мүмкүн. Зыяны көбүрөөк тийип калышы мүмкүн. Бирок бул жерде мындай дагы бар да, эксперттер өзүнө ишенишпейт. Мисалы үчүн канча жылдык билими бар, бирок мен дагы деле жете элекмин ал деңгээлге, билим берген деңгээлге жете элекмин дегенде, бул жерде ишеним жоктоо болуп жатат аларда. Өзүнө ишеним жок. Ооба, өзүнө ишеним жок болсо, ал эми аз эле билим алып, курс бергенден алардын ишеними жогорураак. Бере албаыбыз мүмкүн, ооба. Бизге деген биз нутрициология багытында биз көптөгөн врачтар менен да иштедик да. Бул врачтар дагы өздөрүнө көп жерде өзүм врачтарды да көрүп аттым. Көп суроолорго жооп бере албаган, же болбосо өздөрү врач болсо дагы, бирок билим деңгээли өтө төмөн ушундай дагы врачтар бар экен. Мындай да, билим алат, бирок анын билими ошол кагазда, дипломдо эмес экенине көзүм жетти. Ошол эле кезде нутрициологияны башка багыт, башка мындай курстардан окуп, врачтарга караганда күчтүү кишилерди дагы көрө алдым. Бизде бир ушундай бир нутрициолог иштеди. Өзү врач эмес, бирок курстарды окуган, бирок врачтардан дагы күчтүү. Ал ошол канча балдарды, канча аялдар менен иштеп, алардын иммунитетин, ички органдары менен, иммунитети менен иштеп атат да. Мындай нутрициолог деген ал врач эмес да, баягы ал эми иммунитет менен иштейт го, мындай адамдын туура тамактануусу ушул тарап менен иштейт. Өтө мындай билим деңгээли жогору, даже врачтар ага келип сабак алгандарын дагы көрүп жүрдүм. Ошондой адамдар да бар. Врачтарга жардам берген адамдар дагы, ушундай нутрициологдор өзүнүн диплому болбосо дагы, бирок аябай билимдүү ушундай бир кыздар менен да иштедик. Ошол эле кезде аябай күчтүүмүн деп, канча окууну окуп койдум деп, бирок билимсиз болгон кишилерди да көрдүм. Кыскасы, билими бар, бирок бере албайт, бере албайт. Өзүнө ишеним жок. Ошо ишеним. Адамдардын жанына келгенде титиреп калат да. Просто балким ал башка психологиялык тарабынан да проблемалары бар, балким басылып калган кичинекейинен. Андайлар да бар. Ошон үчүн
Кыскасы мен бул жерде эң колдогонум жугумдуу билим. Жугумдуу билим, мындай кызыккан адам, өзүн таанып анан каскан, ошол тарапты мен көбүрөөк колдойм. Бара бара азыр эми Кыргызстанда дагы бара бара текшерилип, ушундай сыяктуу адамдарга зыян кылып коюп аткан же болбосо туура эмес информация берген, ушундай бир текшерилет деген менде текшерилет, алардын баары текшерилет деген бир эмне бар. Ушундай бир жүрүп атат да, ошол чоң мугалимдер, башкалар сөзсүз текшерүү керек дегендей маалыматтар жүрүп атат. Эми буюрса биздин дагы мамлекетибиз тартипке келип калат деген ойдобуз. Ошон үчүн сабак берип аткан адамдардын эң биринчи сенин сертификатың барбы, же болбосо эмнең бар, дипломуң барбы деп сөзсүз сурап койсо бул аябай жакшы болот. Туура айтасыз. Окуган адамдар биринчи кимден билим алып атканын билип коюш керек. Айымдар, эгер сиздерге бул тема кызыктуу болсо, бул теманы дагы да улантабыз. Убактыбыздын чектелгенине байланыштуу сиздер менен кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө. Саламатыңыздар.